Ошол эле Остров мечтинин кассасынын алдында, баягы фонтандардын алдында ушундай 3D Москваны коюп койгон. Сонун кылып сүрөткө түшүп кетсеңиздер болот туугандар. Андан сырткары мына бул жерде дагы арстанын сөлөкөттөрү бар мына. Сонун чыгат, мына сүрөттөргө түшсөңүздөр жакшы чыгат. Ак фондо ак арстандар бар. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Көпчүлүктүн суроосу боюнча, көпчүлүктүн каалоо тилеги боюнча, биз өткөндөгү опрос боюнча бүгүн метро технопаркта жүрөбүз туугандар. Бул жерде өзүңүздөргө белгилүү Остров мечты Диснейлендтин бир варианты ачылган Москвадагы. Азыр метро технопаркта жүрөбүз туугандар. Мына 8-выходтан чыгабыз. Бисмилла. Алтынчы, 8-ci выход, мына тематический парк Остров мечты. Мост менен тууру өтөбүз, жолдун аркы бетин өтөбүз. Арка өзүнө. Деги эле туугандар, көрүсө ушул биздин Москва бар каналында, YouTube каналында Москвадагы бардык кооз жерлерди, көрктүү жерлерди сиздерге көрсөтө бермекчибиз. Ошол жерлерди көрүп, колдон келсе дем алыш күндөрү барып, дем алып, бала чака менен, достор менен эс алып кетсеңиздер болот туугандар. Айта кетчү нерсе, өткөндө тарткан Москва Ситидеги тарткан видеобуз 1000 лайкка жетейин деп калыпты. Ошону эгерде 1000 лайкка жеткизсек, Москва Ситиге 92-ci этажга 2 билет ойнотобуз деп айтканбыз. Эгерде бүгүнкү видеобуз 2000 лайкка жеткен болсо, 2 билетти ошол Остров мечтыга алып беребиз, аттракциондорго. 2000 лайкка. Андыктан лайктан басып кетиңиз. Киргенде эле, башталганда эле лайк басып өтө бересиздер. Жакшы жерлер биздин каналда, андыктан катталып кетиңиздер. Мына туугандар, Технопарк метросунун 8-ci выходтан чыктык. Чыкканда мына бул жакта көрүнүп турат. Кадимки Диснейлендтин формасында түзүлгөн Остров мечты деп айтылат. Ичинде көптөгөн магазиндер бар, эс алчу жайлар бар. Андан сырткары өтө сонун, өтө крутой аттракциондор бар туугандар. Бул жерде көп аттракциондорго +6, +12 ошондой аттракциондор да бар. Андыктан кирип, бүгүн колдон келишинче подробно обзор кылып өтөбүз сиздерге туугандар. Более подробно обзор кылып. Неге дарвазасын ачканда эле сонун фонтандар менен тосуп алат сиздерди. Неге? Остров мечты деп. Өзгөчө дагы белгилей турган нерсе, мына бул жерде парковкалары бар. Велопарковка, электросамокат парковка, ошолор менен дагы келип, ушул жерде токтотуп койсоңуздар болот. Андан сырткары мына уже башталганда эле фонтандан баштайбыз мына. Өзгөчө келип, балдар менен, үй бүлө менен келип сүрөткө түшкөнгө өтө сонун жер. Москвада эң кооз жерлердин бири туугандар. Мынеге туугандар, фонтандын алдында эс алып, айрыкча ысыкта келип, сине мындай сергип кетсеңиздер, өтө жакшы сонун жерлер. Мынеке фонтан. Мына туугандар, жаш балдарды алып келсеңиздер, мынтип сонун кылып суудан жырга ойношот. Туугандар, андан сырткары туугандар, мына бул жагын карасаңыздар өтө чоң токой бар.
Ушул жерде жашыл парктар, жашыл токойлор бар. Ушул жерде отуруп, скамейкалар коюп койгон. Кеңири отуруп кете бересиздер. Ушул жерде толугу менен жашыл көлөкө. Анан парковкаларды көрсөтө кетели. Кенен машина менен келсеңиздер бесплатный коюп, эки жагы полный парковка. Мына туугандар, парковка бесплатный деп турат. Мына. Демек, бесплатный экен парковкасы. Мына туугандар киргенде эле оң жактан сиздер көрсөтө кетели мына. Бул жерге киргенде атайын жаш балдар үчүн поезд жүрөт мына. Көрүп турганыңыздай, поезд менен жаш балдар менен бир катар айланып чыксаңыздар болот. Андан сырткары мына креслолор коюлган, жасалма дарактар отургузулган. Жаш балдар жырга ойноп жүрүшөт. Неге? Ичи өтө кооз, өтө сулуу. Кыскасы, дем ала турган, эс ала турган жакшы жерлердин бири. Неге? Атайын жаш балдар үчүн мороженалар уюштурулган. Бирок баалары чындыгында кымбат. Торговый центрде дайым кымбат, өзүңүздөр билесиздер. Неге? Бул жерде игровой детский центр бар. Колдон келишинче сиздерге толук көрсөтөлү. Туугандар, мына детский центр. Оюндардын түрлөрү бар мына, 2 этаж. Көрдүңүздөрбү? Мынакей, бул жерде ойносоңуздар болот. Жаш балдар жыргайт да. Неге? Айрыкча орто жаштагы балдар мына 6-7 жаштагы балдар үчүн гонкилер бар мына, телевизорлары менен. Өспүрүмдөр үчүн мына башка оюндар бар бул жерде. Призовой тир бар экен. Призовой тир. Бөдө ба ыргытмай бар экен. Шарикти жарсаңыз, приз аласыз. Мотоцикл. Автоматтар мына. Игровой автомат. Илгери атыш деп койчу эле, атыш. Монстрларды атуу. Жактарда толугу менен автоматтар турат, көрдүңүздөр туугандар. Сувенирлер бар экен мынакей. Сувениры. Эки этаж мына, көрдүңүздөр, азыр учурда биз биринчи этажыны тез айландык, тез. Мына бул жерге айрыкча жаш балдарга, кичине балдарга. Мынакей. Чуркап ойной турган аттракцион экен мына. Ичине кирип алып, шариктерди ойноп, секирип, ал жерде асылып, кеңири ойносо болот экен, туугандар. Сиздерге бир жолу экинчи этажында көрсөтө кетели, туугандар. Йоп, бисмилла. Үстүртөн көрсөтө кетели, туугандар. Мына, үстүндө фудкорт бар экен, тамак ичкени. Бул жерде өспүрүмдөргө оюн залы бар экен, мына бильярд, футбол, настольный. Мына бул жакта да бильярдный столдор бар экен.
Бұл жерде боулинг центр бар екен, көрдіңіздер? Dream Bowling деген. Демек туғандар, мына екінші этаждан азыр түшөбүз. Демек мына Dream Game Center. Çıktık. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңизди мөөнөтүп өтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.